Урматтуу мекендештер, эгеменди өлкөмдүн эркин эли, легитимдүү жана легитимсиздер, лидерлер, революциячыл жаштар, топ башчылар, коомдук уюмдар, бийлик талашкандар, интеллигенция баарыңыздарга бүгүнкү акыбалга кайдыгер карабаган жаран катары кайрылып жатам. Баарыбыз көзүбүздү жакшылап ачалы, өлкөбүздү көздүн карагындай сактап калалы. Бийлик талашып бириндебейли, текебер амбиция менен эмес, сезимтал эмоция менен карайлы. Эгерде ушундай темп менен кетсек, өлкөбүздү жоготуп коркунучунда турабыз. Бүгүнкү кылгылыкты кылып, эртең карайлап калбайлы. Мыйзам таласына келбесек, талалап калабыз. Күчтүлөр күч колдонгон менен, аны башка күчтүүрөөктөр колдонуп кетип, ортодо колжоолук болуп калбайлы. Бийликке эл ишеним менен келели, ал шайлоо мыйзамы. Эмнеге бийликке минип алсам, эртеңки шайлоодо утуш меники деген баягыдай оюндарды токтотолу. Кулагыңарга түйүп алгыла. Чындык, адилеттүү күрөштөн качкандар эртең өлкө качкыны болосуңар. Ал биздин эгемендүү өлкөнүн баскан изинде бар. Эмнеге качып кеткендерди көрбөй көр болуп калдыңарбы? Арамзалар, арам оюңарды токтотуп, адилеттүүлүктүн адал ишине түшкүлө. Жеке таар пейилдүүлүк эмес, кең, кенен, оң жолго түшүп, пейилиңерди оңдогула, оңбогурлар, оңолгула. Урматтуу аксакал аталар, бир учтун сөзүн сүйлөбөй, калайык калкты ортого салган калыс кебиңерди айткыла. Эл баатырлары элге батынып, өлкөнүн сөзүн сүйлөгүлө. Партия лидерлери шайлоо менен бийликке келгиле. Шайлоо таза өтүш үчүн ар бир партияны таза күрөшкө, чындык аянтына чакырам. Кудай Таалам ар бир адамга акча берген эмес, жан дүйнө берген. Жан дүйнөңөр дүйнөгө чыгып, жаныңар бекем, өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың болсун. Эгемендүү элимдин эркин эли, жашасын Кыргызстаным, жашасын Кыргызстаным.